Саламатсыздарбы, урматтуу Алма Медиа YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн шаардагы тойканалардын биринде ырчы Алмаз Шадаевдин үйлөнүү үлпө тою болгону жатат. Андыктан тойдогу репортажды биз менен биргеликте көрүңүздөр. Эки жаштуу колдо кол чаптасаңыз, кана келиңиздер. Meyvanlar ünlü olmayanlar Almaz Şadayev Kuşu bekçiler, çubuğun ırçarca, umbanışı tek yurtum, tutmanım durecarcar, doğup gelgen limanға, toy başlaydı carcar, doğuşun çayabay, boy taştaydı zeycarcar, boy taştaydı zeycarcar. Doğup gelgen limanға, toy başlaydı carcar, doğuşun çayabay, boy taştaydı zeycarcar, boy taştaydı zeycarcar. Кыргыз Республикасынын үй бүлө мыйзамына ылайык сиздердин никеңиздер мыйзамдуу түрдө катталды. Ошол убакыттан баштап сиздерди жаш жубайлар деп жарыялайм. Үйлөнгөндөн кийин кичине назик болуп атыштык десең тамаша албетте. Бирок башкача сезимдер болуп атат, толкундалар болбой койбойт экен. Бул үй бүлө бул өтө жоопкерчиликтүү нерсе экен. Мурда бир баш болсок, азыр эки башпыз. Дайыр адам менин моюмда дегендей. Сүйүктүүңүздү канча жыл издедиңиз? Сүйүктүүбүздү негизи үйлөнөм деп эс тарткандан бери эле бала чака болобуз деген кыялдар болот. Ошондон бери эле ниет кылып издеп жүргөм. Кудайдын буйругу экен, 32 жашымда буйрук олтурат. Кайсыл сапарда жүрөгүңүздү багындырды? Жөнөкөйлүгү, назиктиги, жалпы эле жан дүйнө менен кабыл алдым десем болот. Жеңебизге суроо берип алсак болобу? Негизи жеңе мындай мынчалык көпчүлүк, анан жоопкерчилик, мындан тышкары Инстаграмда катталуучулар, бул көрүнүш мындай сизге жагып ойлотабы? Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Нези көп мындай жака көп өзүм жакын эмесмин, ошондуктан Ырчынын жубайы болуш кандай экен дегеним го. Эми ал билбейм, элдин көз алдында жүрөт экенбиз, анан Жакшы эле болот ошол нерсе. Орточо. Алмаз байке, мындай токтолгонуңуздучу, чындап токтолгонуңузду качан сездиңиз? Негизи өзүм токтол эле жигитим го, анан баягы эми мындан ары эми жоопкерчилик мойнубузда, эми көбүнчө үй бүлөгө көбүрөөк басым жасап, мындан ары эми көз караштар алмашып атат десек болот. Атаке бай, жылт эткен саламызда, самодон өзүбүздө, сагынып калабызда. Eşik törümüz çoğulan erkeğe aramızda attığımız akçaşa var bulup aramızda. Биздин ушул тойду көптөн бери күттүк эле. Кудайым буйруп ушул күнгө туш келиптир. Балдарыбыз ушу табышып, баш кошуп отурушат. Бүгүн бир аябай жакшы күн болуп атат. Ушу балдарыма кааларым экөөнүн кармашкан колдору бекем болсун. Бир жаздыктан агарып, көгөрүп, балалуу чакалуу болушуп, анан элдин жаман көзүнөн, жаман сөзүнөн Кудайым сактасын. Ушу балдарыма даңгыр жол, ийгилик каалайм, аман болушсун. Кармашкан колдору түбөлүктүү болсун.
болсун. Рахмат. Айтсаңыз, балаңыз Алмаз Шадаев кимге окшош мүнөзү жагынан? Эми Алмаз мамасына окшош. Мүнөзү, характери мамасы жактан. Демек, көбүрөөк апасына окшош, Апасына окшош. 2 жашка калат элек айта кетсеңиз. Эми мен балдарыма калай айта элем ушул бактылуу болсун, кармашмалуу бекем болуп, түбөлүктүү болуп, бири-бирин сыйлаган, урматтаган жаштардан үлгүлүү билүү болсун. Жигули, эсеп. Кадиллак. Зиль. О, уже спецтехникалар көтүп баштады. Москвич. Лимузин. КамАЗ. О, нормально. Сиз бүгүнкү тойду жаржарчы болот экенсиз, менин билишимче. Кандайча болуп калдыңыз? Же кесиптешиңиздин сунушу болду? Эми Алмаз Шадаев бир гана менин кесиптешим эмес, жакын досум болот. Биз бул күндү аябай көптөн күткөнбүз. Бүгүн аябай кубанычтуу күн болуп жатат биз үчүн. Ушу башында эле сен жаржар айтасың досум деп айтып жүргөн. Мына буюрса ушинтип буйруп бүгүн мен жаржар айтып атам. Алмаз досубуз үйлөнүп, баарыбыз кубанып, сүйүнүп, көптөн күткөн той. Ушу жакшылыкты бөлүшүп, жакшы тилектерди айта алып келип калдык. Эң сонун. Сиздин да кушмоңуз бекем болсун, куттуктайбыз чынында. Рахмат, чоң рахмат. Кандай даярдыктар болуп атат? Даярдыктар жакшы, бутуска тийбей чуркап жүрөбүз. Ошо азыр дагы ошол тойдун түйшүгү менен жүрүп, эми Алмаз досубуз биздин жакын досторубуздун бири, анан бул жака келбесек болбойт деп сөз келдик. Бул жака даярдыктар жакшы. Эң сонун, буюрса сиздин тойдо да жолугушалы.